Assalamu alaikum YouTube suyucuları. Bugün men uşul Sankt-Peterburg'un жүрөгү деп эсептелген орустардын тарыхый сыймыгы болуп эсептелген Исаакиевский соборунун жанында турамын. Мен силерге ушул Исаакиевский соборунун абдан кызыктуу тарыхы бар. Ушуну сиздерге ушул передачам аркылуу тартуулап тааныштырып кетемин. Анда эмесе мени менен болуңуздар достор. Sizler ушул көрүп турган Исаакиевский собору шедеврге айланган ушул орустардын эми кичинекей Тадж-Махалы деп койсок дагы болот да. Ушул Санкт-Петербургдун бир көркү бул. Санкт-Петербургдун жүрөгү деп коет экен. Сердце Санкт-Петербурга. Чынында эле абдан кооз. Мына биз азыр ички сүрөттөрүн дагы алып берем. Мен интернеттен алынган сүрөттөр аркылуу абдан кооз салынган да бул. Бул негизи 4-чү жолку салынган Исаакиевский собор экен да. Буга чейин 1700 жылдары Петр I ошол улуу Петр өзү негизде өзүнүн туулган күнүнө карата жана Исаак Далматинский деген өздөрүнүн ыйык адамынын урматына Исаакиевский собор деп жыгаштан мындан башка жерде салынган да. Кийин аны бекемдеш үчүн ошол италиялык Зодчий деп коет, жанагындай куруучу ушундай архитекторлорго дайындап башка ошого кирпичтен улап эме кылганда кийин анан ал өрттөнүп кеткен. Андан кийин дагы башка архитекторлорду алып келип дагы салган. Ошентип 3 жолу салып 3 жолкусунда тең баягындай ар кандай кырсыктар болуп көпкө жеткен эмес. Андан кийин ушул акыркы жолку ушул мына ушул сиздер көрүп турган Исаакиевский соборун 1818 жылы салып башташкан. Бул Исаакиевский собору чынында эле 40 жылдын ичинде 3 падышанын бийлигинин учурунда Александр I баштап, андан кийин Николай II улантып, андан кийин Александр II бүтүргөн. Ошол 40 жылдын ичинде салынып бүткөн да. Бунун салган ошондой зодчий архитектору француз киши болгон экен. Агюст Маферран деген ушундай куруучу архитектор киши салганда. Бул Маферранды ошол кезде мындай бир сөздөр болгон экен. Бул атайын эле салбай, бүтүрбөй ушинтип чозуктуруп атат. Себеби бир көз ачык айткан экен, эгерде ушул курулушту бүтүргөн күнү Маферран өлөт. Ошон үчүн деп айткан ушундай сөздөр болгон. Ошон үчүн Маферран муну бүтүрбөй ушундай чозуп жүрөт дегенде эл ичинде ушундай сөздөр, аң сөздөр тараган экен да. Бирок чын эле ошондой болгон сыяктуу болуп, ушул 1858 жылы бүткөрүлгөндөн кийин эле бир айдан кийин ошол Агюст Маферран о дүйнө сапар тартып кеткен экен. Эми анын канчалык ошол баягы көз ачыктын айтканына туура келет, келбейт, эми аны бир ошол тарых гана билет, достор. Эми биз мунун курулуш эмесине келе турган болсок, бул жердин бул өзү саздагыраак жер келет, Питердин жерлеричи. Ушунун уровенин чыгарып, ушунун баягындай фундаментин куюунун өзүнө эле 4,5-5 жыл кеткен экен да. Фундаментин кандай кылып коюшкан? Эми мен ар кандай литературалардан, адабияттардан карап, изилдеп, Википедияны карап эме кылдым. Фундаментин куйганда булар биринчи 11.000 устунду карагайдан, жоон карагайдан устунду жерге киргизип, ошонун четине 2 катардан гранит блокторун коюп, анан тегиздешкен да, граниттен блоктор. Мунун асты фундамент ошондой да, баягы жерге кирип кетпеш үчүн ошондой устундарды свай деп коет экен. Кагып туруп, анын чекесине гранитный ошондой блокторду коюп, аябай чоң блокторду коюп, ошентип баягын тегиздеп, ошого эле 4,5-5 жыл кеткен экен. Андан кийин буну монолитный гранит деп коет экен. Баягындай азыр монолиттер четинен куюп туруп, анан кирпич менен урган сыяктуу 48 ошондой монолит устундарын орнотулган экен. Ар бир устундун оордугу 114 тоннага жеткен экен. Ал устундарды Финляндиядан, ал кезде Финляндиянын азыркы чек арасы ушул жакын эле болгон, Выборгко чейин, крепостной дыйкандардын жардамы менен ташытып алынып келинген экен да. Ушул фундаментин куюуга эле
ustunun ayta elekte, даже ustunun koya elekte fundamentinin özüne ele 125.000 adam iştеген eken ошол эмени куюу үчүн фундаментин коюп жанагы гранит немелерди свайларды эме кылып анан мен достор 2013-жылы ооруканага ооруп калып жатып калып бир ушундай тарыхты сүйгөн киши менен сүйлөшүп калдым. Мен баягы өздөрүнүн тарыхына абдан кызыгышып ушунун уровенин чыгарганда баягы Агюст Маферрандын эмес мындай эл алдында калган сөз бар экен да, ушу кантип уровенин чыгарсам эми тегиз деп азыркыдай баягы приборлор болгон эмес. Ошентип ойлонуп турганда орустун мужик өтүп кетип аткан экен. Анан келип кызыгып сурап калыптыр, эмне болду, эмне турасыңар деп. Ушундай уровенин чыгара албай атабыз дегенде анан ошол да сөзбү деп туруп, бул жерди чукур кургандан кийин суу толтургула көл сыяктуу кылып, ошол суунун үстүнүн уровенин чийип туруп, баягы эми суу баардыгын жапканда бирдей жабылат да баягы карагай устундарды. Анан ошол негиз уровен болот дегенде анан ошол орус мужиктин акылына там беришип, ошону айткандай кылып суу толтуруп, анан ошентип уровенин чыгарган деген сөздү ошол киши мага ошондо айтып берген. Андан кийин достор ошентип биринчи жолку жанагындай колонна, жанагы монолиттин эмесин, колоннасын 1822-жылы ошол курулуш башталгандан кийин 4 жылдан кийин биринчи жолу ошондой колонна коюлат. Колонна ошондой колонналар 48 колонна болсо, акыркы колоннасын 1830-жылы 8 жылдан кийин коюп бүткөндө ушунчалык баягы эми ойлосоңуздар достор, ал кезде азыркыдай крандар жок, кыйынчылык менен ошондой крепостной дыйкандардын жардамы менен ушинтип аябай кыйналышып салышканда буну. Ал эми мунун кооздугу, мунун жасалгалар үчүн кетирилген чыгымдар, эми достор мунун үстүндөгү куполасы ушул Питерге келген адамдар, туристтер баары эле көрүп турушат, жалтыраган алтын жалатылган да. Ошол алтындын жалатылышы 400 килограмм алтынды жалатышкан экен. Ошол 400 килограмм алтынды 3 жолу куюп эме кылган экен да, аны куюп. Анан дагы эмеси достор, мунун ар бир куюп ошону жалатыштын технологиясы аябай кыйын экен. Сымап, орусча ртуть, ушул сымапты кошуп, ошол испарение болуп, анан ошентип ошондой технология колдонулган экен да. Ошол куюп алтынды жалатып жаткан мастерлерден 60 адам ушул курулуш учурунда ошентип баягы ртутьтан, сымаптан уланып 60 адам өлгөн экен. Эми бул баягы азыркы кезге жеткен достоверный источниктерден алынганда ушундай 60 адам ушуну алтынын куюп жатып эле каза болгон экен да. Андан сырткары 100 килограмм алтын мунун ички жасалгаларындагы нерселерге 100 килограмм алтын кеткен экен. Bunun içi malahit деген таштан жасалган экен. Сонун баягындай 16 тонна малахит асыл ташы жасалып, 1000 тонна бронза кетилген экен буга. 300 ар кандай статуялар бар экен. Ал эми мозаикаларга эсеп жок, абдан көп. Миңдеген мозаикалар мунун баягы кудайлардын сүрөтү бар, баягы пайгамбарлардын сүрөтү бар, орустардын, христиандардын. Ушунчалык кооз, ушунчалык ошого 300 статуя, ошончо мозаикалар жасатылган экен да. Достор, мен атайын барып эмесинен сурадым. Азыр эми бул жерде сыйынуу, бул Орус маданият министерствосуна караса керек эле. Бул 2 жыл 3 жыл мурун бир сөз болуп аткан, ушуну баягы православный өздөрүнүн дин башкармалыгына беребиз деп, кайра бербейбиз деп, мен аныгын билбей калдым. Эми ушул берилдиби, берилбей калдыбы. Бирок бул мамлекеттин эмесинде эле турганда ага чейинчи. Себеби буну музей катары дагы колдонушат. Эгер дин башкармалыгына барса, анда сыйынууга гана колдонуп калса керек да. Мен ал жагын эми түшүнбөйм. Бирок азыр музей катары дагы да атайын барып сурадым. Эгерде жөн эле музейине кирип, музейин көрөм деп чыксаң, баягы ичиндеги эстеликтерди, статуяларды, кудайларынын сүрөттөрүн көрүп чыгышынын өзү 350 рубль экен. 350 рубль биздин 350 сомдой эле болот. Ал эми колонналарын деп койдум, мен аны түшүнбөй, анан колонналарын эмне десем, ал үстүнө чыгып айланып, адамдар баягы кичинекей кумурскадай болуп көрүнөт жерден карасаңчы. Эми баягы видеодо кичине көрүнөт экен, бул аябай чоң заңкайган
emede zdание баягы адамдар üstünden aylanıp жүрсө ошол колонналарына чыкканы 200 рубль экен. Экөөнү тең көрөм десең, демек 550 рубль группаларга өзүнчө кирет экен, жеке адамдар өзүнчө кирет экен. Мен албетте мунун ичине кирип көргөн жокмун. Сыртынан бүт баарын тартып, эме кылып, ошентип чыктым достор. Себеби ичине киргенден кийин видео тарткызабы, тарткызбайбы, эми ал жагы дагы вопрос да. Көп эле мындай музейлерде тарткызбайт экен. Мен мисалы үчүн Эрмитажга киргенде дагы тарткызбай коюшкан. Ошондуктан ичине кирүүгө эме кылган жокмун. Негизинен сиздерди ушунун тарыхы менен, сырты менен ушинтип тааныштырып коеюн деген ойдо ушул передачамды эме кылдым да. Эми бир баягы Улуу Ата Мекендик согушта бомбанын түшпөгөндүгү карасаңыздар, ошол немистер самолеттор менен келип бомбалап кетип жүрүшкөн да. Жакшы ошол убакта түшкөн эмес экен да. Жакшы сакташкан негизи муну. Ошол согуш бүтө электе эле 44-жылы мында выставка кылышып, баягы орустар баягы бул Питер шаарын билесиз, Санкт-Петербургту канча жыл блокадада калган, ачкачылык эме болуп, ошол блокадаларда туруп, ошол баягы жеңиштин урматында баягы немистер чегине баштаганда, баягы Совет элинин духун көтөрүш үчүн ушунун ичинде выставка, сүрөт выставкасы болгон экен. Студенттер баягы ошол жерде калган окуучулар чогулушуп выставка өткөрүшкөн. Ошондой достор, бул ошол 3 падышаны көргөн Александр I менен башталып Николай I, андан кийин Александр II бүтүргөн. Бул ошол француз Агюст Маферран деген ушундай зодчий, ушундай бир архитектор, чоң адамдын проектиси менен болунган нерсе, абдан кооз. Достор, буга миңдеген туристтер келип көрүп турушат. Байрак желектерин көтөрүп алышып жүрүшөт. Айрыкча шу мен байкап жатам, Кытайдан көп келип жатышат. Германиядан, башка жактан келип көрүшөт. Албетте Аллах насип этип ушул биздин Санкт-Петербург менен бул жерде жашап, азырынча жашап тургандан кийин биздин деп кое берейин. Келип калсаңыздар достор, сөзсүз түрдө ушул Исаакиевский соборун көрүп, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо кирип, ушунчалык тарыхы бар нерсени бир көрүп кетсеңиздер жакшы болот. Анда эмесе саламатта болуңуздар, дайыма ден соолугуңуздар чың, интеллекттик деңгээлиңер жогору болсун достор.